Жагымдуу чыгарма үчүн ыраазычылык билдиребиз дагы эфирибизди алдыга араланта. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар НТС каналында таң шоула берүүсү биздин кезектеги коногубуз менен, жылдыздуу коногубуз менен тааныштырганга дагы даярбыз. Ооба, азыр жогоруда эле айттык элек, чыгармачылык тууралуу сүйлөшөлү. Алгачкы биздин маегибиз чыгармачылык тууралуу болсун, жалпы музыка сүйүүчүлөрдү деги эле биз толкунубузга чакырабыз. Анткени өзгөчө багы маек болгон турат. Себеп дегенде буга чейин бул мырзаны көптөн бери көрө элек болчусуздар. Бүгүн НТС телеканалы таң шоула берүүсүндө келип олтурат дагы. Анан эмнеге мен келип алдым деп таң калып да болдум чагы. Ырчы, музыкант, биз баалаган агаларыбыздын бири. Өзүңүздөрдүн угуңуздар Байыш Момунов агабыз бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен саламатсыңарбы? Силерди көрүп жатканыма кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз сизди көрүп жатканыбызга. Эгерде башка чыгармачыл инсан болсо, бул суроону бербей эле коеюн дедим эле, бирок Байыш байкебизге берип коеюн. Беришибиз керек. Чыгармачылыкта эмне жаңылык байке? Эми жаңылыктар кантип айтсам, баягы бизде ырчы болгондон кийин сөз түрдө биринчи эле жаңылыкты сурайт да. Эмне жаңылыктар депчи. Жаңылыктар азырынча мындай актуалдуу же болбосо мындай бирдемени кылып ийдим деген жаңылык жок азырынча. Анткени өзүңүздөр билесиздер, биз азыр көбүнчө той топур менен жүрөбүз. Анан жаңыр иштегенге да убакыт азыр болбойт атат да. Бирок ошондой болсо деле биз чыгармачылык токтотпой сөз түрдө бир жылда бир 2 ыр чыгарганга аракет кылабыз, жаңырларды. Анткени бул биздин жумушубуз. Шоу бизнесте өзүңүздөр билесиңер. Эгерде бир жаңырды иштеп чыкпасаң, анда шоу бизнестен акырындык менен өчө баштайсың да. Көрүнбөй кетесиң. Көрүнбөй кетесиң. Ошондуктан көбүнчө мага баягы шаарда, эшикте же селдеп жүргөндө сөз түрдө мага кандайдыр бир адамдар жолугат дагы сөзсүз ушул суроону берет да. Эмне көрүнбөй калдыңыз депчи. Ошондой учурда мен айтам, силер өзүңөр телевизор көрбөсөңөр керек да, же болбосо соц сеттерге кирбесеңер керек да, биз көрүнүп эле жүрөбүз депчи. Ошондуктан мына чыгармачылыкта азыр мен ошо Бейишим апам деген клип тарткам. Бул 1 жылдын 100 болуп калды. Андан кийин азырынча жаңы ыр чыга элек. Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Өзүңүз жогоруда дагы айтып калбадыңызбы, эфирден сырткарда көп интервьюларга макул болбой жүргөм, чыкпай жүргөм деп. Бунун дагы себеби эмнеде болду экен? Ооба, көптөн бери мен эфирлерге да өзүм баш тартып аттым, анткени чакыруулар да абдан көп болду. Бирок акыркы жылдары же өзүм баягы кичине дайым ушундай силерге окшоп эфирди алып барып жүрүп кичине чарчап калдымбы билбейм. Кичине бир эс алайын деген, тынуу кылайын деген бир ой болду. Анын үстүнө эфирге келбегемдин бирден бир себеби дагы эми бул Алланын айтканы болот экен, Алланын буйругу экен. Өзүмдүн ушалтындай болгон апам бир 2-3 ай болуп калды, дүйнөдөн кайтты да. Ооруп калып, жедел соолугуна байланыштуу. Ошондуктан эфир, ошондой нерселерге баш тартып аттым эле. Андан эми анын баарын унутуп, эми кичине баягы чыгармачыл адам болгондон кийин элге көрүнүп туруш керек. Кандайдыр бир өзүңө позитив тартуулаш керек деген максатта кой өзүмдү алыстайын деп келдим эфириңиздерге. Буйрса мындан кийин дагы бардыгы жакшылыктар болсун деп. Жакшылыктар болсун. Эми жана өзүңүз дагы жогоруда айттыңыз го, чыгармачыл адам чындыгында ыр жазып турбаса, ыр чыгарып турбаса, бир аз алыстап кетет, эл дагы көрүнбөй кеттиң деп сурап баштайт деп. Анан кайсыл чыгармаларды аткаруу эми планда бар? Кандай чыгармаларды? Албетте биз чыгармаларда чек жок, өзүңүз билесиз, кайсы стилде болбосун же кандай жанрда болбосун, биз сөз түрдө анын баарын аткаруучу болгондон кийин аракет кылышыбыз керек. Меники эми көбүнчө эстрада вокал, өзүм консерваториянын ошо эстрада вокал бөлүмүн аяктаганмын. Көбүнчөсү айтат, Байыш мырза, сиз эми баягы токтолуп калдыңыз, сиздин баягы возрастка жараша мындай ырларды кылсаңыз сизге абдан жарашат депчи. Анысы туура, бирок ошондой болсо деле элге көбүнчө биз поп музыка, ошондой жанрларды дагы көбүрөөк аракет кылабыз. Көбүнчө эми сүйүү жөнүндө өзүңүздөр билесиздер. Анан өтө кайгылуу ырларды тап койсоң деле эл айтат, эмне мынча кайгырып алган, эмне мынча картайып алган депчи. Ошондон мен ойлойм, ушул элдин талабына жарашыктуу ырларды аткарганга аракет кылыш керек деп. Азыркы учурда элдин талабы кайсыл жанрлар? Сиздин оюңуз боюнча? Менин оюмча азыркы учурда эми разножанровый деп коет го, ар түрдүү, ар тараптуу. Бирок көбүнчө улуу муундагы биздин менин угуучуларым деп айтсам болот, менин өзүмдүн мурунку эски ырларымды угушат. Анын арасында мен баягы Дооронбек Садырбаев агабыздын калемине таандык, анын Алтынай Нарбаева жеке сардап жүрөт, кимибиз деген ырларды, мына ошондой элге жагымдуу, элдин жүрөгүнө жакын ырларды дагы, эски ырларды дагы аракет кылам көбүнчө. Анан айтып коебуз, аккан арыктан суу агат деп. Анан акыркы убактарда балаңызды дагы чыгармачылык жааттан көрүп жүрөбүз, Байелди. Чогуу дуэттерге да көп болуп калдык. Негизи ырдоосуна, өзүңүздүн балдарыңыздын эле чыгармачылык жаатта ырдоосуна ушул адам болушуна көз карашыңыз түз.
Албетте бул балам деле эми өзүңүздөр билесиздер. Эки таланттуу инсандын баласы. Албетте бул байел дагы өзү аябай аракетчил бала деп айтсам болот. Анан өзү бир сунуш киргизип калды. Ата мен сиз менен бир дуэт ырдасам болобу депчи дегенде мен таң калып калдым. Анткени андай сөздү эч качан айткан эмес да мага. Жөн эле мен бала болгондон кийин баласы баладай эле кичинекей эле сезиле берет да. Балам эмне ырдагың келет атабы десем, ошо аябай сизди көрүп, апамды көрүп ушундай ырдагым келе берет да, бир ырдап көрбөйлү деп калды. Эмнеге ырдайбыз, каяка ырдайбыз десем, ушул жакында бир тууган бөлөм үйлөнүп атты эле. Ошол бөлөм мага сюрприз кылып, байел сен сөзсүз ырдабасаң болбойт деп аябай мени мажбурлап атат деди. Анан баламдын шагы калбасын деп экөөбүз атайын студияга барып, өзүм деле мурунку ырдап жүргөн анын Мерседеси бар деген ырым бар эле, ретро ырым. Ошо минусовкаларда бар эле да. Ырдап көрчү деп биринчи репетиция кылдырдым. Студияга барганда уят болуп калбайын депчи. Карасаң ырдап атат. Үнү деле бар. Слух деле бар экен. Анан алып бардым студияга. Ошол балдарга айтып, ушундай ырыс бар эле. Ошону жазып беребиз десем, келиңиз дейт. Анан байел экөөбүз ошол тексттерди бөлүп алдык дагы. Башын сен ырдайсың, экинчи куплети мен ырдайм. Ырып жаздырып көрдүк. Кийин уксам, аракети жакшы эле экен да. Эми кандай деп айтсам болот? Баягы мен эки ырчынын баласымын деле мен ырчымын деп андай багыт бербеш керек. Мен айттым, мен балам эгерде ырчы боло турган болсоң, сөзсүз түрдө музыкалык билим алыш керек. Тапшырыш керек бир музыкалык окуу жайга десем, макул ата ойлонуп көрөйүн деп азыр ошо ойлонуп жүргөн учуру да. Ошол ырдап атат, бирок элдин кабыл алуусу да аябай жакшы болду. Анан эң кызыгы экөөбүз ушуларды ырдап туруп, тойдо ырдаган экенбиз, бир чоң тойдо, ошо бөлөсүнүн тоюнда. Анан мен эмеге интернетке киргизип койгом, жөн элечи. Эртең менен турсам, аябай просмотрлар аябай көп болуп кетиптир да. Анан байел балам чалып калды, таң амал. Ата көрдүңүзбү дейт. Эмнени? Экөөбүздү аябай эл көрүп турган депчи. Анда тамашалап койдум. Болду, сен бүгүнкүнөн баштап звездасың депчи. Сен сүйүнүп калгам. Анан ойлоп калдым, мен демек иштесе болот экен депчи. Ошол азыр эми байелге жаңы ырлар жаза элекмин. Байелдин да кичүү иниси бар, Султан деген. Экөө мындай тең жарышып ырдайт да, бир туугандар да. Байекеси бул ырдатса, кичинекей балам дагы ата ошол Мерседеси барды, үчөөбүз трио ырдабайлыбы дейт. Сага сен кичинекейсиң, кое тур сен депчи. Бул сөздөрү да эми баягы кичине сүйүүжүндө сөздөрү да бар да. Десем анан макул атамда мен өзүмө жараша жазып бериңиз дейт. Кичинекей балама патриоттугу Кыргызстан деген ырды жазып бергенмин. Жаздырып бергенмин. Тагырга айтканда азыр ошол ырларды ырдап. Эми бул бала чоңойгондон кийин өздөрү тандап кетет. Мен айта албайм, сен ырчы болуп кетесиң, же сен ушундай сүрөтчү болосуң, же сен ушундай бир башка кесиптин ээси болосуң депчи. Азырынча булардын каалоосу ушундай болуп атат да. Анан жөн койдум, мейли качан өздөрү ырдагысы келип калганда анан башка кесиптин ээси болуп калышы мүмкүн депчи. Эми баланын өзүнүн тандоосу, өзүнүн каалоосу. Кандай таңдаса дагы сыйлайсыз? Албетте, эми эгерде ушул жаатта кетем десем, мен өзүм мына чыгармачылыкта, шоу бизнесте жүргөнүмө калп айтпасам бир 30 жылдын жүзү болуп калыптыр. Билинбеген мененчи. Мен деле ушундай кичинекей кезимде баштаганмын. Шоу чөйрөгө аралашканыма ушул мен оюмча 7-класс болушум керек. 7-класстан баштап эле ушул шоу чөйрөсүндө кайнап келатабыз да. Ошол 7-класста шоу чөйрөгө аралашып алган үчүн балким башка кесиптин ээси болууну ойлонгон жоксузбу? Жок, анткени мен өзүм 1-класстан баштап эле Бишкек шаарындагы Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепти бүтүргөнмүн, аяктаганмын спец боюнча. Ал жерде да бизде аябай тасыккан ушундай профессионал музыканттар, еврейлер сабак беришти да. Анда союз учуру болчу. Мен ошондо эле келгем, 1983-жылы эле келгем. Анан ошондон баштап ошол музыкалык окуу жайды 11 жыл аяктап, андан кийин консерваторияга тапшыргам. Демек менин багытым ушул музыка жагы экен да. Анан бирок силерге окшоп да тил алып баруучу да болуп жүрдүм, өзүмдү журналист сезипчи. Карасам таптакал меники эмес экен да. Бул кухняны абдан жакшы билем. Анан карасам ырларым калып атат экинчи планда. Баары эле мени тил алып баруучу катары эмес, ырчы катары көбүрөөк таанышат экен да. Бул баягы ырчы. Ошентип жүрөм. Кийин бул оор экен да, мындай айткандачы. Ушул эфирди алып барып калгандын бир эмне себеби дагы ушул атайын жөн эле алып барып калган жокмун. Мында дагы ТВ Академия долбоор уюштуруп калып, кастингден өтүп кеткен КТРде. Академия 3 долбоор бар болчу. Ал жерде дагы мыкты мындай эски биздин мурунку алып баруучуларыбыз, дикторлорубуз бизден кастинг ушундай экзамен алган. Ошондо эмнеге келдиң деп мага таң калып калышкан. Сен ырчысың го, байыш, сен эмне бар сага телевидение дедилер. Өзүм сынап көрөйүн дедим элесем, эмне жагына келдиң? Режиссер бизден көп тармакка бөлүнөт, оператор, алып баруучулук десем, карады дагы. Анан ошол алып баруучулук эле ошол окутушту да, 3 ай ичинде окутту. Бир 50 бала бүттүк. Андан кийин бүткөндөн кийин эле баарыбызды таратып бөлүп салды да. Ким каяка барат, ким каерде иштейт, ким эмне болот, ошондо. Анан мен ошондо эле
Тамара Жаманбаева эжекебизди билесиздер. Ошол эжекем анда Замананын продюсери болчу. Сразу эле өзүнө алды да. Заманага чакырып, анан бир пробный эфир кылып көрдү, караса эжеме жаккан окшоймун. Ошондон кийин эртеси ушул эфирге чыга баштап, ошондон кийин теле алып барыш болуп калып, ырым экинчи планда калды. Карасам иштебей калдым. Чын эле элдер айткандай көрүнбөй калдым го деп калды да. Анан кийин ойлонуп, кой экөөнү тең алып кетиш керек экен деп аракет кылып аттым, бирок экөө тең деп айта берет экенбиз, бирок болбойт экен. Ооба, же ырчы болуш керек, же алып баруучу болуш керек. Анан мен өзүм кайра эле өзүмдүн кесибимди тандадым, ырчылык элечи. Балдарым да ырдап калды, кой, өзүмдүн жумушум менен эле уланта берейин депчи. Себеби ушул эле. Ооба, себеби ошол. Эми кандай деп айтсам, баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт го. Негизи эле бизде шоу бизнесте бир эле тармакты карап отура бербей, дагы башка бир жумуштарды кылышыбыз керек экен да. Анткени башка жактан дагы бизге каражат түшүп турбаса, биз жаңыланып же болсо бирдеке жаза албай, же мындай жетишпей калышы мүмкүн материал жактан. Алып баруучулук жаатта канча убакыт болдуңуз? Алып баруучулук жакта бир 10-15 жылда иштептирмин. Билинбеген менен, ушул жаш кезимден баштап ошо алып баруучулукка кирип кеткен экенмин. Телевидение деп атпаймынбы, телевидение өзүнчө бир болото экен да, саз. Кирдиңби, неге айлык деле жок аякта кыйратпай. Кийин эфирге чыккандым эле сүйүнүп жүрөптүм да. Ошо оор эртең менен тагам алып турам, силерге оштоп, саат 5:30-да. Эртең уйкуну ачам, эфирге келем, сүйлөйм, кетем, болду. Ошол мен үчүн бир кайф болчу да. Сизди түшүнөбүз. Ошондой. Эң сонун. Анда келиңиз, дагы чыгармачылыктагы пландар боюнча азыр алда сүйлөшөлү. Негизи эле чыгарма тандоодо сиздин жеке көз карашыңыз, эмнесине көңүл бурасыз негизи? Албетте, чыгармачылыкта мен биринчи эле көңүлдү ошол сөзүнө бурам. Анткени бул ырдалып атканда сөз түрдө сөзүнө көбүрөөк жакшы көңүл буруш керек да. Анан жөн эле бир кара сөз менен жазып койсоң, ал элдин купулуна толуш да мүмкүн эмес. Ырчы болгондон кийин, эл сени угуп аткандан кийин сен элге сөз түрдө ушул жагымдуу ырларды, жүрөгүнө жете турган ырларды тандап, ошолорду ырданга аракет кылыш керек да. Мен көбүнчө акындар иштешем. Өзүм деле мурда жазчу элем, кичине чимелеп койчу элем, анан кийин ойлондум, жок, андай болбойт. Ошончо эл угуп аткандан кийин жол ырдап чыгып койбостон, ошол акындардын, эми алар баары бир профессионал акындар, ар бир сөз байлыгына сөз баккан инсандар деп айтсам болот. Сөзүн алам дагы, өзүм бир тууган инем Жаныш, композитор, аранжировщик, ошого берем да, ошого обон чыгарып бер дейм. Анан ал иштеп берет, мен аткаруучу барып аткарам, ошол эгерде жакса адам, жакпаса кайра иштеп чыгам да. Ошондой. Жаныш мырза жөнүндө да айтып калдык. Анан Жаныш Байыш тобу деп кайра чыгып калышыңыздар мүмкүнбү, же чыгармаларды күтөлү, кандай кылалы? Жаныш Байыш тобу деп биз кайра чыга албасак керек, анткени бул өз убагында Жаныш Байыш тобу болгон. 1998-95 жылы бул топ түзүлгөн. 10 жылда иштешкенбиз Жаныш экөөбүз. Анан үй бүлө болгондон кийин Жаныш өзүнүн үй бүлөсү менен, анын да бала чакасы, үй бүлөсү, кесиби да такыр башка, азыр иштеп аткан жумушу да башка. Ошондон ал жаш кезде, эми бойдок кезде Жаныш Байыш болуп жүргөнбүз. Анда ал деле бойдок, мен деле бойдок, бизде башка проблема жок да. Гастроль, концерт болду. Акча табабыз, акча тапканда да жыргап эле жашпыз да. Бара калып, кийине калып эле ушинтип эле жазып эле жүрчүлүк да. Азыр эми андай эмес да. Каражат тапкандан кийин, үй бүлө болгондон кийин үй бүлөгө жумшайсың, дагы башка жактарга жумшайсың. Ошондон ал дагы өзүнүн үй бүлөсү менен маданият министрлигинде иштейт. Азыр гастролго деле көп деле чыкпайт. Азыр эмес, негизи эле бул анча деле кызыкчуу эмес. Ырдабайсыңбы чогуу, дуэт ырдабайлы десем деле, жок, өзүң ырдай берчи, мен сага жазып берем дейт да. Бунун кесиби таптакыр башка экен. Ошол көбүнчө ыр менен. Мага эле эмес, көптөгөн биздин шоу бизнестеги кишилердин баарын ырларын жазат деп айтсам болот. Ооба, ыр жазып анан баягы аспаптардан дагы Жаныш мырзаны көбүрөөк көрүп калабыз, аспаптарды ойногон жагынан. Анан сиз көбүнчө ырчылыкка басым жасайсыз. Негизинен аспаптар менен, кайсыл аспаптар менен көбүнчө дос болуп көрдүңүзбү? Мен негизи специн, флейта бүткөнмүн. Мен спецфлейтистмин, негизи ошо Абдраевда флейта бөлүмүндө окуп, духовое отделение деп коет. Мына ошо менен консерваторияда аны флейта менен бир жылдай деле окудум окшойт. Анан кийин академия отпуск алып кеттим. Баягы гастроль деген нерсе бар да. Бары сахнага чыгып алгандан кийин ушул концертти сагынасың, гастролду сагынасың. Ошентип атып, бир жыл консерваторияда окуп атып, аны таштап койгом. Анан агайлар урушуп, тияк кылып кичине башында эме болуп атты. Кечиримдүү болуп аттык. Кийин анан уже өзүм 2 жыл барбай койгондон кийин анан уже консерваториядан вообще эле чыгарып жибердим, мындай айткандачы. Анан кайра восстанавливать этейин деп кайра барып туруп, бирок флейта бөлүмүнө эмес, эстрада бөлүмүнө өтүп, Рафаэл Зарлыков деген агайым. Мына ошол агайдын колунда дагы 4 жыл окуп, мурун 1-курс окуп кеткен үчүн дагы 4 жыл окудум.
окуп, ошону ийгиликтүү аяктадым деп айтсам болот. Флейтадан баштап эстрада менен бүтүрүпсүз анда. Эстрада. Негизи эстрада, флейта ошол бизде баягы мектепте окуп жүргөндө деле бизде ошондой эстрадада кружоктор бар болчу. Экөөнү тең эле ошондой. Көбүнчө ушул окуп жүргөндө деле эстрадага жакын экенмин да. Баары бир эстрадага багытталды деп айтсам болот. Сонун анан жогоруда сүйлөшүп калдык, ошол 95-жылдан 2005-ке чейин багы чогуу иштештик. Жанышпай иштөө деген. Анан ошол убакыт менен азыркы убактагы элдердин чыгармачылыкка болгон көз карашы асман менен жердей деп айтып койсок болот. Ошол убакыттан багы кабатаң ушундай кылып койбой деген өкүнүп калган нерселер болду ошол убакта, жаштык кылыптырмын дегендер. Жок, ал учурда эми элдин талабы да таптакыр башкача болчу да, угуучуларыбыз да башкача болчу. Биз Жанышпай тобу ал учурда биз эң жаш топтордун бири болчук. Анткени бизден улуу топтор бар эле, биз тобу, Бактияр Токторов, легендалар деп айтсам болот да. Биз ошолорго мындай ошолор менен тең тайлашып калдык деп айтсам болот да ошол учурда. Ар бир топтун өзүнүн угуучусу бар эле. Эң жаш топтордон Жаныш экөөбүз болчук. Анан экөөбүздү көбүнчө Жанышпай тобу десе эгиздер деп ойлочу да. Барган жерде эле эгиздердин концерти келди, эгиздер келет экен, эгиздердин концерти барабыз деп анан көп суроолор көп түшчү эле. Чын эле Жаныш менен 2 жаш кичүү иним болот. Ошону ал учурдагы эми элдин баягы музыка угуусу, элдин талабы таптакыр башкача эле да. Эми азыр баягы ар бир нерсе замандын талабына жарашыктуу болот экен. Ошол элдин талабын атканга сөз түрдүн баягы чыгармачылардан болгондон кийин биз аракет кылышыбыз керек. Элге кандай табиттеги музыка жагат, кандайларды аткарыш керек, мына ошого карап туруп, өзүңдүн эле менин ырым мындай болуш керек, мен мындай стилде ырчымын деп эле бир калыпта турбаш керек да, менин оюмча. Колдон келсе азыркы жаңы заманбап ырчылар менен деле чогуу дуэт аткарганга дагы бир өзүбүзгө бир мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Элдин талабы менен, замандын талабы деп айтсам болот. Дуэт деп калбадыңызбы? Негизи алдыда дуэт аткаруу пландар барбы? Анан мүмкүнчүлүк болсо кыргыз эстрада ырчыларынын арасынан ким менен дуэт ырдоо сиздин көңүлүңүзгө жакын? Эми мен аны дуэт бул ырчы тиги ырчы деп тандай элекмин. Эгерде мындай сунуштар болуп калса, албетте биз кичине элге бир башкачараак көз караш кылыш үчүн өзүм биринчиден тандамакмын. Азыр тиги менен же бу менен ырдайм деп айтыш мага оор. Биринчиден ырчынын өзүнө дагы ошол аткаруучу дагы мындай төп келиш керек да. Жылдызы да келишпесе же болбосо эч кандай экөөнүн таптакыр эки башка направление болсо, анда аны менен дуэт аткарыш деле оор деп ойлойм. Бизде эми жылтырап, унтуурдап койгон менен ар бир ырчынын өзүнө жараша мүнөзү да болот да. Эми биз ал мүнөзүбүздү бияктан көрүнбөйт да. Ошондон ошол жагынан дагы жөнөкөйлүгүнөн дагы адамкичилик сапатынан дагы көп нерсе көз каранды деп айтсам болот. Ар бир ырчы менен иштеше берүү оңойго турбайт. Оңойго турбайт, албетте оңойго турбайт. Бул эми шоу бизнес деп айтылган оңой, бирок өтө татаал бир жол деп айтсам болот да. Азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар го, ар бир нерсени мисалы акчаң болсо, барып анын баарын жаздырып, даяр кылып чыгарып коюш ал оңой болуп калды. Анткени бизде бир техниканын жетишкендиги деп айтсам болот. Биздин учурда андай техника таптакыр жок болчу. Гастролдо жүргөндө дагы биз тирүүлөй, жандуу үн менен ырдачук. Ошончолук аппаратура, музыканттардын баарын бир автобусга салып алып, же болбосо ошого өзүнө жарашыктуу бир 4-5 киши болсо ошонун баарын алып алып, ар бир инструменттерди алып жүрүш элек да. Ал учур башка экен, элдин баягы кабыл алуусу да башка. Той топурга барганда дагы биз бүт ошол музыкалык аппараттардын баарын алып алчу элек. Азыр эми анын баары жок да. Эми киргизди маданият министрлиги баары тирүүлөй болсун деп. Мына өзүңөр деле күбө болуп атасыңар. Канчалаганы иргелип калды деп айтсам болот да. Ооба, иргелип калды. Ошондон эми эгерде ырдайм деген баягындай биздин каалоочу жаштарыбыз болобу же ортомун улуумун дагы ырдайм деген бир инсан болсо, сөзсүз түрдө бир кичине болсо дагы бир музыкалык билим алыш керек деп ойлойм да. Анткени элге чыгып жөн эле ырдай бериш бул оюнчук эмес го. Ошо элдин дагы талабын туура так аткарганга аракет кылыш керек. Ошо элдин талабы деп калдык, анан айтып коюшат го акыркы убакта баягы жеңил желп ырлар көбөйүп кетти, мындай мааниси жок эле депчи. Ошол элдин талабы болушу мүмкүнбү же чыгармачыл ошо ырчылардын эле чыгарган нерсеси? Албетте ырчы өзү ырдап атканда менин оюмча мындай жеңил желп ырларды тандабаш керек да. Анткени бул ырдак жашаш керек да.
Анан 1-2 ай жашап туруп эле кулагына сиңбесе же жүрөгүнөн орун албаса, ал ыры жөн эле өзүнөн өзү жок болуп кетиши мүмкүн. Сөз түрдө ырда биринчи ушундай мелодиясы жакшы болуш керек укулуктуу, анан анын баягы мен башында айткандай сөзүнө көңүл буруш керек. Айтат элем, колдон келсе өзүңөр эле жаза калбай акындар менен иштеш керек. Эгерде өзүңөр жазсаңар, өзүңөрдүн ырларыңар элге өтүп аткан болсо, ошол ырыңарды деле тексттерди сөз түрдө акындын бир ушул көз ирме менен бир текшертип карап, оңдой турган жери болсо оңдотуп аткарса жакшы болот деп ойлойм да. Сөздөн деле көп нерсе мындай мааниге ээ болуп калышы мүмкүн да. Азыркы учурда мындай ошол жеңил желпи чыккан ырлар менен бага салмактуу ырлардын эми тең болуп калды менимче. Элдер бага экөөнү бирдей карап баштады да. Анан буга чейинки жылдарда ала турган болсок, жеңил желпи чыккан ырлар элдерге батыраак өтүп атат. Демек бул элдин талабы. Анан ошол нерсе менен дагы кете бере турган болсок, деги эле кыргыз шоу бизнесинде чыгармачылыкта бир кандайдыр бир чоңураак жоготуп калбайбы? Албетте бул жеңил желпи ырларды мындай да элге өтө мындай конкурсный основание деп айтып коет. Ырларда бизде аябай бөлүнөт да жанрларгачы. Өтө профессионалдык деңгээлде ырчыларыбыз абдан таланттуу ырчыларыбыз көп. Бирок мында байкаштырып көрсөң, ал өзүбүз профессионалбыз, өзүбүз ушундай багытта окуп бүткөнбүз. Мен только ушундай джаз стилдерди ашым керек же рок стилдерди ашым керек деп ошондой профессияны таянып алып ырдай берсе, ал эл андай ырларды бизде кабыл алуусу мындай эме да, азыраак деп айтсам болот да. Анын үчүн биз өзүнчө бир чоң Европа болушубуз керек да. Анан жеңил желпи деген себеби биздин эми элибиз ошондой эски ырлар, өзүңөр деле мындай угуп жүрөсүздөр. Биз деле мына бала кезден баштап Асанкалы Керимбаев агабыздын, мына Рыспай Абдыкадыров биздин кандай шедевр композиторлору дагы эле ырдалып келатпайбы? Андай ырлар сөз түрдө ырдалыш керек деп ойлойм. Анткени угуучудан дагы көп нерсе көз каранды болуп калат да. Анан мен кыйынмын, мен профессионалмын, жок, мен мындай халыктуу ырларды ырдабайм, мен мындай ырдашым керек деген деле туура эмес деп ойлойм. Анткени мен өзү айтып атпаймынбы, мына 11 жыл ошол атайын музыкалык мектепти бүткөм. Нотаны, ар бир нотаны кандай кошулушун, кайсы нота кайсы жерде жайгашкан, канча октава, эгерде музыкалык термин менен айтканда, ал өтө эле татаал бир тарых болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан мен ушундай бир кыйынмын анан деген менимче ал туура эмес болуп калат да. Сөз түрдө эл сени угуп аткандан кийин элге жараша жөнөкөй ырларды чыгарганга аракет кылыш керек. Байыш мырзадан акапелла түрүндө ыр сурана алсак деп турам. Кандай дейсиз? Акапелла кылалыбы? Ооба. Сахна, биздин сахнадан дагы ырдаталы, ага чейин акапелла түрүндө дагы бир 4 сапыр уксак. Кээ бир ырчылар айтып атпайбы, мен даяр эмес элем депчи. Эртең менен үнүм ачыла элек деп, Үнүм ачыла элек депчи. Менин акапелла дегенде көбүнчө эле ошол бир эле ырым бар, ошону ырдай берем деп барган. Анткени ал үндү ачканга да жакшы да. Жай ырлардын бири ошол Надырбек Алымбеков агабыздын калемине таандык, онун Арымбек Сейитбековдуку эски ырлардын бири жүрөгүмдө орун берүү деген бар эле. Ошону жок дегенде бир куплет ырдап берейин да. Буну билгенде мен гримерден киши даярдап алмакмын да. Жүрөгүмдөн орун берүүнү даректеп таппай жүргөн жогум бирүм, талайга жазган болсоң шорум бирүм, кадалып айкарегимден кетпей койдуң, кантейин жүрөгүмдөн орун бирүм, кадалып айкарегимден кетпей койдуң, кантейин жүрөгүмдөн орун бирүм, кантейин ай жүрөгүмдөн орун бирүм. Болчолар болсун. Азыр дагы бир агабыздын оюн билгим келип турат. Акыркы суроолордун бири болсун. Чыгармачылык жаатта жүргөнүңүзгө 30 жыл болгон инсан катары, деги эле 30 жылдын ичиндеги азыркы учурдагы чыгармачылыктын деңгээли, Кыргызстандагы шоу дүйнөнүн, шоу бизнес, деги эле шоу чөрүнүн деңгээли. Деңгээли жакшы, Кудайга шүгүр.
азыр мына баары жетиштүү, жасайм деген нерсеңди жасайсың, ырдайм деген ырыңды ырдайсың, баары доступна мындай айтканда. Эң негизгиси 30 жылды мына угуп калыптыр, айтып атасыздар, рахмат биринчиден. Эми иштеш керек деп ойлойм да. Анткени сага бар жокты даярдап койду. Бар жок, бар. Эми эски мурунку ретро ырчымын деп эле bir kostümlü yollu галстук табып албай болбойт ал. Кичине бир өзгөрүү да болуш керек да. Имиджди өзгөртүш керек, стилиңди өзгөртүшүң керек, багытты өзгөртүш керек, сахнага чыгып аткандан кийин сахнада адам болгондон кийин. Мисалы көрүп атпайсыздар, мына Россия же болбосо мына жакын эле Орто Азия өзүбүздүн Казакстанды же Өзбекстанды алалы. Шоу бизнес кандай өнүккөн, сахналары кандай керемет көргөндө эле таң каласың. Биз көбүнчө сахнасына шоу бизнес ырчылары анын ырына, аранжировкасына ошого көбүрөөк көңүл бурабыз. Сахна жасалгасына. Анткени карап турсаң, чындыгында ушундай заманбап, ырлары да шунчалык уккулуктуу. Демек, бизде эмнеге аны кылса болбойт? Бизде деле азыр баары келген, баары бар. Күчтүү аранжировщиктерибиз бар, күчтүү композиторлорубуз бар. Эң негизги ушунун баары келип акчага такалат да, финанска. Эгерде акчаң жакшы болсо, аябай эле спонсоруң болсо, аябай эле канча десе ошо аранжировщик ошонун акчасын бер. Ал сага ошондой сонун кылып жазып берет. Анан биз адан качабыз да, билесиңер да, акча азыраак болуп калат да, кой тиги барайчы, тиги ишти арзаныраак жазып берет. Арзандын баасы эч качан татыбайт да. Колдон келсе бер акчаңды, ошо ырыңды ал сонун кылып шөкөттөйт. Зато элге да уккулуктуу, жагымдуу ырың дагы мындай көпкө жашайт деп айтса болот да. Иштеш керек менин оюмча. Ооба, туура айтасыз. Ыраазычылык билдирели, чыгармачылык игиликтерди, бийиктиктерди каалайлы мындан дагы. Анан келиңиз, эркин микрофон сыналгы. Биринчиден жалпы Жумрай кыргыз журтчулугуна, жалпы эле ушул бизди көрүп жаткан республика аймагындагы биздин телегөчүлөрүбүзгө чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Мына көптөн бери мен пауза кылып, эфирлерден, интервьюлардан баш тартып келдим эле. Бүгүн кандайдыр ушундай НТС каналына келип калганым өзүмө таң калып атам. Иним айткандай. Бирок албетте биз эми чыгармачылык жааттагы адам болгондон кийин сөзсүз түрдө эл менен жолугушуп турушубуз керек, өзүбүздүн жаңылыктар менен бөлүшүп турушубуз керек. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай үнүңөр дайыма булбулдай сайрап, элдин кызматында жүрүңүздөр. Жалпы элге болсо мен эң биринчиден ушу заманыбыз тынч болсун, жана ошондой эле мен сыйлап урматтаган дүйнөнүн эң асылдары болгон ушул апаларга айтарым, ушу апаларыбыз оорубасынчы, аталарыбыз оорубасын, ден соолуктары бекем болуп, дайыма ушул өздөрүнүн уул кыздарынын рахатына бөлөнүп, жакшылыгын көрүп, төрүндө ысык чайын ичип, аман болушsun, бар болушsun демекчи. Ыраазычылык билдиребиз, айтканыңыз келсе сизге дагы үй-бүлөлүк бакыт, чыгармачылыкка эргүү бийиктиктерди каалайбыз. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды уланталы, ардактуу көрөрман, көрүп жатканыңыз НТС телеканалы Таң шоуга берүүсү. Бизде кыскача сюжет бар, андан кийин сонун музыкалык чыгарма. Ооба. Байыш Момуновдун аткарысына сонун музыкалык чыгармага бир нече мүнөттөрдөн кийин биргеликте күбө болобуз, андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар.